Саламатсыздарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен кыргыз тили сабагын улантабыз. Бүгүнкү сабакты мен Ош шаарындагы номер 46 орто мектебинин кыргыз тил жана адабият мугалими Инатилла кызы Дилхумар өтүп бермекчимин. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жыл мезгилдерин кайталоо. Бүгүнкү сабактагы максаттарым: окуучуларга жыл мезгилдерин ар түрдүү тапшырмалар аркылуу бышыктоо менен бирге жаратылышты сактоого, табиятты сүйүүгө үйрөтүү. Балдар, сабакка даярсыңарбы? Окуу куралдарыңар даярбы? Балдар, мен силерге окуу куралдары жөнүндөгү ырды айта кетейин. Ал эми силер кайсы окуу куралы жөнүндө ыр болсо, ошол окуу куралыңарды алып даярдайсыңар. Анда баштадык. Айтканым акыл, болгон макул. Билгиң келсе көптө, мени чакыр. Бул кайсы окуу куралы жөнүндөгү ыр деп ойлойсуңар? Азаматсыңар. Бул китеп жөнүндөгү ыр эле. Үйрөтөм сулуу жазганга, адашпай жолдон басканга, жолдош болуп келатам турмуштун сырын ачканга. Ойлондуңарбы, балдар? Бул кайсы окуу куралы жөнүндөгү ыр экен? Туура таптыңар. Бул дептер жөнүндөгү ыр эле. Тоону тоодой түрдөйбүз, дарак болуп бүрдөйбүз, жан киргизет кагазга, сүрөт ишин сүйдейбиз. Бул ырыбыз түрдүү калем жөнүндөгү ыр экен. Туура таптыңар. Менсиз түз жолдор курулбайт, менсиз түз үйлөр салынбайт. Менин жолум түп-түз жол, жолумда жүргөн жыгылбайт. Кана балдар, таптыңарбы? Бул сызгыч жөнүндөгү ыр экен. Кир жолотпой ару бак мени дайым сүйгөнгө, тазалыкты сулуулук өзүм менен бир жерде. Ойлонуп бүттүңөрбү, балдар? Таптыңарбы? Азаматсыңар. Бул өчүргүч жөнүндөгү тазалыкты сүйгөн өчүргүчтүн ыры экен. Билим, өнөр, тазалык баарыбыз бирге туралы. Китепти эч айрыбай, дептерди таза туталы. Балдар, окуу куралдарыңарды даярдап алдыңарбы? Анда үй тапшырманы текшерүүгө өтсөк. Үйгө берилген тапшырма сүйлөмдөрдү толуктап жазуу болгон. Кана балдар, жаздыңарбы? Анда мен жазган тапшырма менен салыштыргыла. Анда мен окуп берейин. Жазында күн ысык болот. Биринчи сүйлөмдө ысык деген сөздү коюп алдым. Жайында күн абдан ысык болот. Экинчи сүйлөмдө абдан ысык деген сөздү коюп алдым. Күзүндө күн салкын болот. Бул сүйлөмдө салкын деген сөздү койдум. Кышында күн суук болот. Акыркы сүйлөмдө болсо суук деген сөздү коюп алдым. Эгер балдар мен жазган менен бирдей болсо, анда силер тапшырманы туура аткарган болосуңар. Жана мен силерге 5 деген бааны коёмун. Кийинки тапшырма жакшы көргөн мезгилиңердин сүрөтүн тартуу болгон. Балдар, силер жакшы көргөн мезгилиңердин сүрөтүн тартып эжекеңерге жөнөттүңөрбү? Ал эми менин окуучуларым жакшы көргөн мезгилинин сүрөтүн тартып жөнөтүштү. Келгиле, чогуу көрүп баалайбыз.
Балдар, силерге менин окуучуларым тарткан сүрөттөр жактыбы? Анда өз бааңарды комментарияда жазып калдыргыла. Кошумчадагы тапшырма айлардын аталыштары болчу. Келгиле балдар, окуучуларым менен чогуу кайталайбыз. Dekabr 5 ayı, yanvar 3 ayı, fevral 1 ayı, mart jalan Kur'an, aprel tüm Kur'an, may buğu ayı, iyul kurca ayı, iyun tek ayı, Ağustos baş ona. Sentyabr ayak ona. Oktyabr 9 ayı. Noyabr 7 ayı. Балдар, бүгүн сабагыбызга Актан менен Акылай келиптир. Эмне деп ойлойсуңар, эмне үчүн Кыргызстандын картасын ала келишкен? Азаматсыңар балдар, алар бизди 7 аймакка саякатка алып чыкмакчы. Бирок балдар, Актан менен Акылай бизге ар бир аймакка баруу үчүн тапшырмалар даярдап коюптур. Тапшырмаларга жооп тапсак гана саякатыбызды улай алабыз. Балдар, силер тапшырмаларды аткарып, саякатка чыгууга даярсыңарбы? Анда балдар, сапарга даяр болсоңор, сапарыбызды баштадык. Кана балдар, силерди баткен жерге кетүүгө, айгүл гүлүн көрүүгө табышмак камдап коюптур. Терең ойлонгула да, жообун таап айткыла. Кана балдар, табышмактын жообун тапканга даярсыңарбы? Анда мен окуп берейин. Бул кайсы мезгил? Суу болуп жер бети аппак карга толчу эле. Өзөндөргө суу тоңгон бул кай кезде болчу эле? Эмне деп ойлойсуңар балдар? Бул кайсы мезгил? Азамат, кыш мезгили, туура таптыңар. Күн узарып, кар эрип, бай чечеккей толчу эле. Жылгалардан суу аккан бул кай кезде болчу эле? Ойлонуп бүттүңөрбү балдар? Жообун таптыңарбы? Азаматсыңар балдар. Эгер жаз мезгили деп тапкан болсоңор, туура. Эгин бышып, күн ысып, гүлдү ары сорчу эле. Мөмөлөр бышып жетилген. Бул кай кезде болчу эле? Бул кайсы мезгил деп ойлойсуңар? Азаматсыңар. Бул жай мезгили. Жамгыр жаап, жер суунун, жалбырактар солчу эле. Талаалар бошоп, мал жайган. Бул кай кезде болчу эле? Туура таптыңар балдар. Бул күз мезгили эле. Жаштардын шаары Жалал-Абад жашарат шаар жыл сайын. Баргың келсе бул шаарга, муундардан сөздөрдү куралы да, Актан менен Акылайды таң калтырып коелу. Анда балдар, кийинки тапшырмабыз муундардан сөздөрдү куроо. Келгиле, муундарды бири-бирине туташтырып, сөздөрүбүздү таап алайлы. Азамат балдар, биринчи сөзүбүз тайгак. Кийинки сөздү бири-бирине туташтырабыз. Кийинки сөзүбүз болсо аппак. Андан кийинки сөзүбүз жылуу. Томот. Таптыңарбы акыркы сөзүбүздү? Азаматсыңар. Чана деген сөздөрүбүз
kelip çıktı. Kelgile baldar, tutaştırgan sözlerimizni çoğu okuylu. Taygak, appak, жылуу, тоңот, чана. Балдар, бул сөздөр силерге таанышпы? Албетте, бул кыш мезгилине тиешелүү сөздөр эле. Кана эми кийинки муундарыбызды туташтырабыз. Кандай сөздөр келип чыгат экен? Жылуу, келгин. Кана кийинки сөздү табабыз. Гүлдөйт, көчөт, тала. Келгиле балдар, кийинки сөздөрүбүздү окуп алайлы. Жылуу, келгин, гүлдөйт, көчөт, тала. Бул сөздөр дагы силерге таанышпы? Ооба балдар, бул сөздөр бизге тааныш. Бул жаз мезгилине таандык сөздөр. Ким билбейт чүйөрөнүн, айтпасам да бөлөгүн. Бир айылы миң жомок, көрүү үчүн чуйшарын. Сөздөрдөн сүйлөм түзөлү да, сапарыбыз улайлы. Келгиле балдар, анда кийинки тапшырманы аткарууга өтөлү. Кийинки тапшырмабыз сөздөрдөн сүйлөм түзгүлө деген. Келгиле балдар, сөздөрдү биринчи окуп алайлы, анан бири-бирине туташтырып сүйлөмдөрдү түзүп алайлы. Күн, жылуу, жазында, боло, баштайт. Кана бири-бирине туташтырдыңарбы? Кандай сүйлөм келип чыкты? Азаматсыңар, жазында күн жылуу боло баштайт. Учуп, келгин, келишет, куштар. Кана, бул сөздөрдөн кандай сүйлөм түздүңөр? Азаматсыңар, келгин куштар учуп келишет. Гүлдөйт, бак, дарактар. Сүйлөм түзүп бүттүңөрбү балдар? Туура түзүпсүңөр азамат, бак, дарактар, гүлдөйт. Окуучулар көчөттөрдү жаңы бакка тигишет. Кана, бул сөздөрдү туташтыргылачы, кандай сүйлөм келип чыгат экен? Азамат балдар, окуучулар бакка жаңы көчөттөрдү тигишет. Кийинки сөзүбүз тала, иштери башталат жазында. Кандай сүйлөм болду? Азаматсыңар, жазында тала иштери башталат. Келгиле балдар, сөздөрдөн түзгөн сүйлөмүбүздү чогуу окуйлу. Жазында күн жылуу боло баштайт. Келгин куштар учуп келишет. Окуучулар бакка жаңы көчөттөрдү тигишет. Жазында тала иштери башталат. Балдар, биз муундардан сөздөрдү, ал эми сөздөрдөн сүйлөмдөрдү түзүп алдык. Ал эми сүйлөмдөрдөн текст келип чыкты. Келгиле эми бул текстке тема коюп алайлы. Бул текст эмне жөнүндө экен? Азаматсыңар, жаз мезгили жөнүндө экен. Анда биз жаз мезгили деп тема коюп алсак туура болот. Көрктүү тоолор койнунда, көлүмдүн көркүз сонунда, көл үстүндө сүзүп жүргөн акууну көргүм келсе, актан менен акылай ырырдоону айтышты. Анда балдар ырырдап, сапарыбыз улайлы, ысык көлгө барайлы.
Балдар, силерге ырыбыз жактыбы? Анда сапарыбызды улайлы. Бизди күткөн мейманга нарын жерге баралы. Суроолорго жообун бат-бат айтып табалы. Анда балдар, суроолорго жооп табууга даярсыңарбы? Анда мен суроолорду окуйм. Bir жылда канча күн бар? Балдар, силер билесиңерби? Азаматсыңар. Bir жылда 365 күн бар. Кайталайм, bir жылда 365 күн бар. Ал эми bir айда канча күн болот? Азамат балдар, туура таптыңар. Bir айда 30 же 31 күн болот. Эң кыска ай кайсы? Балдар, билесиңерби? Азаматсыңар. Эң кыска ай бирдин айы. Бирдин айында канча күн бар? Балдар, силер буну билесиңер. Азаматсыңар. Бирдин айында 28 күн бар. Кийинки суроо. 4 жылда bir жолу келүүчү 29 күн кайсы ай? Азамат балдар, 4 жылда bir жолу келүүчү 29 күн бирдин айы. Ал эми bir айда канча жума бар? Азаматсыңар балдар. Bir айда 4 жума бар. Ал эми bir жумада канча күн бар? Bir жумада 7 күн бар. Туура таптыңар. Акыркы сурообуз. Bir суткада канча саат болот? Азаматсыңар балдар. Bir суткада 24 саат болот. Күн нуру менен чагылган, күн өстү менен таласым. Арбагы колдоп манастын, алгалап алга барасың. Келгиле балдар таласты, көрүү үчүн шашалы. Текстеги сүрөттөрдү чечмелеп бат окуйлу. Балдар, бизге текстеги сүрөттү чечмелеп окуу тапшырмасы берилди. Силер көрүп турган сүрөттөрдү атын атап окуп кетесиңер. Анда окуганды баштадык. Буудай талаада өсөт. Буудайдан ун тартылат. Ундан нан жасалат. Борсок, бөркө, токоч, каттама, нандын түрлөрү. Нан биздин байлыгыбыз. Азамат балдар, туура окудуңар. Эми ушул текстибизге тема коюп алсак, бул текст эмне жөнүндө экен? Азаматсыңар балдар, нан жөнүндө экен. Биз нанды баалайлы деп тема коюп алабыз. Кыргыз жери Сопсонун, кыйласынан Ошсонун. Сапарыбыз соңунда Сулайман тоо тарапка кайра чогуу кетели. Шаардагы кооз жерлерге көз жаптырып өтөлү.
Балдар, силерге саякатыбыз жактыбы? Бүгүнкү саякатта эмнелерди көрдүңөр? Азамат балдар, бүгүнкү саякаттан мекенибиздеги кооз жерлерде, көлдөрдө, Айгүл гүлүн, жайлоолорду, көлдө сүзүп жүргөн аккууларды көрдүк. Жаратылыштын кооз экендигине дагы бир жолу ынандык. Анда балдар, силерге үй тапшырма берейин. Силер аткарып, өз класс жетекчиңерге, мугалимиңерге жообуңарды жөнөткүлө. Биринчи тапшырма. Бул эмнени билдирет оюнундагы сөздөрдү таап, дептериңерге жазгыла. Биринчисине мен жардамдашайын. Чоң, сары, ысык, жарык. Бул сөздөр эмнени билдирди? Азамат балдар, бул сөздөрдөн биз күн белгисин билдик. Кийинки сөз бийик, ачык, бүркөк. Бул сөзгө өзүңөр жообун табасыңар, дептериңерге жазасыңар. Сайрайт, учат, уя салат. Сүйлөбөйт, бирок ар нерсени айтып берет. Кийинки тапшырмабыз. Өзүңөргө жаккан мезгил жөнүндө ыр жаттап айтып бергиле. Анда балдар, бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта калгыла.